Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн эфирде Абдулда менен Ачык кеп программасы. Бүгүнкү Ачык кепке белгилүү саясатчы, Кыргыз мамлекетинин мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акунбекени чакырганбыз. Турсунбек аке, куш келипсиз. Рахмат. Иштериңиз жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Куудул менен жолугушууга келдим. Ачык кеп кандай болот болду экен? Мен кечеде болгон немеде Бекназаров менен болгон немеде айттым. Артист катары көп кишиге жагарын билем, но журналист катары өңүбүзгө жакпай аткан жокпу дедим. Ансыңарда жакпай аткан жокпу? Мен наоборот акындарга, куудулдарга, өнөр адамдарына чукулмун. Мага аябай жакшы да тез. Журналисттер менен кичине эмерээк жакпай турат, анча. Ну, өнөр адамдары жакшы мага. Турсунбек аке, кеп кыла турган сөз мындай, мына өзүңүз көрдүңүз, мамлекетте өлкөдө болуп аткан саясий кырдаалды. Кече мурдагы экс-президент Алмазбек Атамбаев Кой Таштагы жашаган үйүнө кишилер чогулду. Өстөрү келип чогулду деп айтты, бирок ким чогултканы белгисиз. Ал ошол жерде Алмазбек Шаршеновдун айткан кеби коомчулукта өтө көп талкуу жаратып атат. Мен уурлардын, чимкириктердин сотуна барбайм. Менде курал бар. Мен өзүм коргогонго кудуретим жетет. Андан тышкары мага болбой ушу жан тартып келген балдар бар, ошолор кайтарат дегендей мааниде сөз айтты да. Мына ушу көп талкуулар жаратып атат. Кандай деп ойлойсуз? Ушул жөнүндө оюңуз кандай? Эми кечеги ошо Атамбаевдин ошол кездеги абалын көрүп, сүйлөгөнүн көрүп, турушун көрүп, мен ошол 2010-жылкы апрель айындагы Курманбек Бакиевдин Тейит деген абалын эстетип калдым да. Тейит айылындагы өзүнүн жердештерине, туугандарына таянып алып, ошол жерде баягы курал жаракты көтөрүп, жаныштары менен, бир туугандары менен турган абалын кандайдыр бир деңгээлде окшоштуруп кеттим да. Эми бул кандайдыр бир деңгээлде салыштыруу анча эместир, жакшы эместир Атамбаев үчүн, угуп атса азыр. Бирок ошол Курманбек Бакиевдин 2010-жылкы өзү кууган Бакиевдин абалына өзү түшүп калгандай болуп атат да. Анан мен ойлойм, ошо Кой Таштагы үйүн көрөйүн деп элдин баары эле кызыкчу да, ушундай сонун үйүн. Ошол үйүн азыр башына кыйынчылык түшкөндө көргөзбөй жердештерине. Буга чейин көргөзүп койсо деген мен оюм кетти. Көргөзүп койсо жакшы болот эле үйүнүн ичинечи. Тышкына келип эле кыйкырып элдер, нарындыктар башкалар келип кире албай кетчү да. Эми азыр жанына кичик күч келгенде ошолордун далысына жашынып, ошолордун далысына көкүрөгүнө жашынып, ошолорду бир саясатка пайдаланганга аракет кылып атканы бул жакшы эмес. Анан ал жанагы мен тиги эме депутаттарга баш ийбейм, анан чимкириктерине тияк бияка бийликке баш ийбейм деген бул закондо аябай чоң кылмыш болуп эсептелет. Бул баягы орусча айтканда неповиновение. Баш ийбөө бул жанагы мамлекеттик төңкөрүшкө сыяктуудан да ошого чоң кылмыш да. Ошон үчүн бул ачык жарыялап чакырык жасап атат элге. Эгерде азыр мурда президент болгон адам ушундай чакырык жасаса, мен бийликке барбайм, депутаттарга барбайм, мен аларды каалабайм, керек болсо мынтык менен атам деген өзү маны башка жаштар ошол жерде турганда укса, анда алар дагы ошондой дурной пример заразительный дегендей. Бул өзүнчө кылмыш да. Бул жанагы 6-оонун 3-үнө өзүнчө кошула турган кылмыш. 7-си, 8-си болуп кетти уже статьяларчы. Ошон үчүн бул киши баягы балпеттерим деп эле сүйлөй бербей, саясатта жүргөн адам мындай да. Бул ошол жерден жанагы ким туура айтты? Эмилбек Каптагаев кече өзүнүн Facebook каналында жазган экен. Алмаз досум, акыбалың өтө кыйын го, өтө коркуп турасың. Кейпиңен кетип калыптырсың го деп жазып атат да. Анан мен да карасам ошондой эле болуп атат. Бул жол эмес да, бул саясаттын жолу мындай эмес да. Наоборот, кайра айтыш керек. Мен тергөөгө барам, бардык суроогумду берем, бардыгына жооп берем, өзүм далилдеп, өзүмдүн күнөөсүз экенин далилдейм, аракет кылам, бүт фактылар бар менде десем, анда бул саясатчынын сөзү. Саясатчы мен жөнөкөй адам дагы Абдулда ошондой сөздөрдү айтыш. Биз азыр чимкирик болобу, акырык болобу, ал биздин депутаттар. Алар ошол Атамбаев кандай эл тарабын шайласа, ал депутаттарыбыз да ошондой шайланды. Аларды чимкирик катары шайлаган жок. Аны өзү дагы сүйлөп аткан сөзүндө айтып кетти. Мен алып келген депутаттар, мен алып келген президент, мен алып келген. Эми Турсунбек, бул 6 жылы мамлекетти башкарган киши, чоң саясатчы дегендей. Эми азыр өзү айткандай, эгерде иш козголо турган болсо, өзү айткандай болуп сотко чакырса же башка кылса, келбей туруп алса, кандай өңүттө уланыш? Эми бул жерде мамлекет бар да. Мамлекет деген ал мына жакында
спецкомиссиянын жыйынтыгы атайын эме прокуратуранын жыйынтыгы атайын каралат парламенттечи. Каралат Абдулла мырза. Анан каралганда мына комиссиянын төрагасы Каныбек Капашев айтты, Атамбаевди чакырабыз деди. Атамбаев өзү катышып отурсун деди. Жанагы Кодранова деген депутаттар туура айтты. Атамбаевдин өзүн катыштырбайсың, өкүлүн деп. Эми өзү катышып отуруш керек ошол жерде. Анан ал барбаса анан кандай болот? Өзү катышып ошол жерден жооп берсин, суроолорго жооп берсин, генеральный прокуратурага суроо берсин. Ал кайра суроо берип, кайра генеральный прокуратурадан жооп алсын. Анан адвокат жалдасын, ошол жерден заявление кылсын. Анан ушундай да, анан наоборот азыр качып кутулган жол эмес. Качып же элдин баарын алдына коюп алып, мына балдар отурабыз күнү түнү мен үйүмдүн тетиги коронун ар жагында жатабыз деди куралданып. Эми ал бул жол эмес да, бул баягы илгерки мурдагы өтүп кеткен замандагы Чыңгыз хандын убагындагы жол. Ал бул азыр бул деген дүйнөнүн бир мамлекетинин президенти 6 жыл болгон президент болгон жол. Бул ал жол эмес. Бул деген жапайычылык жол, туурабы? Ошон үчүн бул жол өтө коркунучтуу жол. Бул жол менен бул эң жаман биздин жаштарга туура эмес, мындайча айтканда аябай жаман пример бере турган жол да. Ошон үчүн анан жана сиз айтып кеттиңиз, тиги мен бүгүн ошо кайрылуу кетирип атам, кайрылуум азыр Facebook'ка тарайт. Мына чоң кызматтарда иштеген деп. Тилекке каршы бул киши баягы Акаевтан 150 миллион келген, тиги Айтматовтан, Чыңгыз Төрөгө. Ошонун акчасын не по назначению эметип, анан ошонун аркасы менен депутат болуп, анан эле депутаттыктан комитеттин башчысы болуп, антимитип анан Сооронбай Башарович менен таанышып ушинтип калды да. Анан эле министр болуп ушинтип. Ага чейин жөнөкөй эле райондук, бир эле райондун райисполкомунун төрагасынын орун басары болгон. Всё. Андан башка Абдулда кызмат иштеген жок. Мына жанагы силер билесиңер, сиз менен биз советтик системада. Советтик системада кадр маселесинде ар бир нерсени по ступенькам баягы лестница боюнча кетишти. Комсомолдон баштап бар, зам болуп, жөнөкөй отделдин бар, анан зам отдел, анан зав отдел, анан зав отдел, анан начальник управления ушинтип отуруп, анан тепкичке биринчи гектарга барганча ал 60га чукулдап калчу. Бүт тепкич. Бул алмашашен эч тепкичти башкан жок да. Тепкичти башкан кадрларды тандаганды билбейт. Эч өзү ошол арам акчанын аркасы менен барды дагы депутат болду, бүт депутаттын аркасы менен анан кетти. Мунун кореясы президент болуп калды. Демократтан бизди пайдаланып, демократтын аркасы менен, мына биздей демократтарды пайдаланып, ошол сөз эркиндигин адам укугунун аркасы менен бул президент болуп кетти. Анан эми ошон үчүн кадрларды тандабай, мына мен жаңылдым деген, анткени советтик системанын кадр тандоосунан өткөн жок. Бул ошол өткөн жок. Ошон үчүн мунун тажрыйбасы жок. Кадр тандоону билбей, мына кадр все решает все кадры дегендей совет Сталин сөзүндөй. Мына кадрды тандабаганда да мына ушундай абалга алып келди. Өзүнүн жанагы бышпаган кадрлар, мына Сапар Исаков, Албек Ибраимов, сайда саны кумду изи жок адамдарды алып келип президент премьер койду. Мына эмне болду азыр? Шаардын мэри кылды. Эмне болду? Бардыгы кылмыш иш менен отурушат. Премьерди алып келип бир завод дел болгон адамды 1 жылга жеткирбей премьер кылды, мен оң колум анан сол колум деп атып. Мына анысы бүт алдамчы болуп чыкты. Мына итог ушундай болду. Азыр бунобу өзүңүз билип, Батукаев маселеси дагы курч болуп, алды сурак берип камалып дегенде, анын ичинде өзүңүздүн да атыңыз бар. Азыр болжол менен айтылып атканда, ушунун аягы да барып Атамбаевка такалат дейт. Аны мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаканов дагы айтып кетти. Оюңуз кандай ушул боюнча? Акыры барып такалыш мүмкүн. Эми мен айтып атпаймынбы, бул жерде балык башынан сасыйт деп дагы айталайын. Ошо эң бир башында Атамбаев өзү турган. Өзү туруп, өзү башкарып, өзү команда берип, ушунун өзү кылган. Аны кийинчерээк билип калдым, анткени мен жанагы Табалдиев деген Бусурманкул Бекшин мага чыгып айткан. Урматтуу Турсунбай Кулунович, жана Батукаев маселеси боюнча эч ким комментарий бербей атат. 9 апрелде учуп кетти ал Грозныйга. Мен 10 апрелде алып чыгып айтып атам. Ошо боюнча бир комментарий берип коюңузчу деди. Мындай тигиндей айт, мындай айт деген жок. Хорошо, комментарий берип кой деп бердим. Аңгыча журналисттер 10-15 журналист келип калды. Мен чакырбасам деле. А көрсө атайын мени крайне кылалын дешти да. Анан болот шер комиссия түздү. Анан ошо болот шер айтты. Сен ушул жөнүндө, ушул Табалдиев жөнүндө айтып берсең, биз сени кызматтан да албайбыз, эчтеке ачык айт деди. Анан мен кимге кирдим? Нарымбаевка, ал кезде өркөт аппаратка. Ай, Данияр, ушинтип айтып атат болот шер. Табалдиевди айтайынбы, айтпайынбы? Десем, ай, туке айта көрбө, суранам. Шеф өзү контролдоп атат, жаман көрүнүп каласың. Бул Батукаевдин ишинде өзү башында турат. Өзү жаман көрүнүп, айта көрбө деп. Мына Нарымбаев айткан мага. Мына 2013-жылы айткан окуя. Мен муну бүт тергөөгө айттым, башка айттым. Атамбаев мына очный ставка уюштурса када айтам. Мына ошондон эле билсе болот да, туура өзү башында турган. Андан башка дагы мисалы ошо мыйзамсыз иштерди толтура жанагы ташыйп
Камчыбек Кыдыршаевич да айтты. Турсунбек киме Нарымбаев чыгарып алып айтатпайбы? Турсунбек акын ошол жөнүндө айтып койбойсуң да, мээсинен кийин айнып калган бала жанагы тосмодон ашып кетти деп айтып кой дейт. Ана мен айттым, ал мээсинен айнаган жок, ал эмоция менен ашып кеттим деп айтты. Мен түрмөгө кирсем. Сен ошону ушинтип айтып койбойсузбу дейт. Мен келе салам, кантип айтам? Десем айтат, эми Атамбаев суранып атпайбы ошондой деп айтып кой деп суранды дейт. Атамбаев эмес, балеке суранса да мен айтпайм дедим. Айтып кой. Мен никеде айта албайм. Мен аларны сен экөөңнүн камчыңарды чапа албайм. Дедим, бисе ошондон кийин мен балекетке калдым да. Мына көрсө, Атамбаев жана узурпация деп жана депутаттарыбыз койгон эң туура деп кыянаттык менен кызмат алган, кыянаттык менен пайдалануу статьясына толугу менен мына эки фактыны айтып берем сизге. Ошо мезгилде ошол Батыкаев кетип атканда бир топ акча алынган, ошол уюшулган немелер. Анын ичинде жарымысы фальшивий болгон, ошол фальшивий акчаларды Турсунбек Акын алып калыптыр деп жүрүшөт. Ыйлаптыр деп. Турсунбек Акынга фальшивий тийип калып ыйлап, башкалар настоящийни алыпты. Аны бир Кудай билет, бир Атамбаев билет, ким менен сүйлөштү, ким менен чыгарды, туурабы? Бирок Атамбаев чыгармайынча Абдулла мырза эч качан тем более акыйкатчы эмнеге? Акыйкатчы только ля-ля-ля сүйлөйт да. Мына укук коргоочу азыр акыйкатчы Токон Мамытов азыр кыйын болсо анда Садыр Жапаров менен Текебаевди чыгарып койбойбу анда. Туура? Мен андан кийин да канча акыйкатчы болдум чыгарбайм мисалы. Бул акыйкатчынын колунан укук коргоочу эчтеке келбейт, суранат, айтат, бүт. Бирок ошого карабастан мен ошол кезде мына депутаттар өчөчтүк кылып, депутаттардын арасында да билесиңер, мени жакшы көргөндөр толтура. Анан президент Атамбаев өзү артыман түшүп алды, Нарымбаевдин артынан. Спецкомиссиянын 18 мүчөсүнүн 7 кетсин демейинче, бир эле адам каршы болсо кетирбейт болчу мени. 2 адам каршы болсо. Ошо 2 адам туруп турса, бир адамын дагы чөгөлөтүп атып анан 7син каршы кылдырбады. Атайын Атамбаев артына түшүп алып, Нарымбаев депутаттар айтып атпайбы, Нарымбаев кабинетибизден кетпей койду, Турсунбек Акын, Атамбаев айтып атат дедир. Аны ошо спецкомиссиядан кетирген мен. Мына эми көрдүңүзбү, тагдырдын тамашасы экен, өзүн спецкомиссия азыр карап атат. Ана мени эч кандай тиешем жок, күнөөсү жок адамды кетирип, ошо кезде жаманатты кылды, кетирди, $100,000 алды деди. 19 күн ачкачылык жарыяладым, азап тарттым. Даже мен өлүп калайын дедим деле, ушундай жаманат сөзгө акча ал деп, жаманат сөзгө мындай бир пара ал деп, жаманат сөзгө калгандан көрө деп. Анан атам 80ден ашкан атам келип ыйлап коёбу, мен үгөм биринчи. Сен өлбө деп, анан ошентип бир туугандарым баары, уруулаштарым, туугандарым, жержестин баары келип кабинетиме 19 күн жаттым. Ошентип атып мен анан өлүмдөн суруп чыгышты да, мындай. Кой деп, ошол мен ошол пикиримен кайттым да. Анан мына ушундай ишке мен эмне бекер барат белем, эгерде мен акча алган болсом. Мен намысыма, мен намыстанды. Эми ошондо бир дагы мамлекеттик чиновник, министр МВДС, саламаттык сактоо министри, вице-премьери, Атамбаев баштап эч кимиси мындай жазалган эмес да. Бүт бардыгы мени гана курмандыкка чалып берип калып калышкан. Мына эми келме кезек термедеси эми буларга келип атат. Буларга эми мына азыркы бийлик таза болуп, бүт аягына чыган. Анткени Сооронбай Шарипович азыркы генеральный прокурор асыл өткөрчү. Туура кылды, потому что иш ортого түшүп калган. Ортодо токтоп калган. Атамбаев токтотуп койгон, анткени өзү күнөөлүү болсо аны жылдырбайт да. Эми ошону ким күнөөлүү? Ким ушуну жазган? Ким качырган? Тарыхтын алдында айтылыш керек да, туурабы? Ошону азыркы бийлик башкы прокуратура аягына чыгарып атат. Мен ойлойм, аягына чыгарыш керек. Батыкаевдин карындашыбы, эжеси айтып аткан маселе кандай? Сиз Грознойго барган, көрсөткөн $100,000 алып кеткен. Эми биринчиден мындай да, биринчиден эки нерсе ал. Биринчиден мен Грознойго эле барган жокмун. Мен эмеге тиги Назранга бардым, Кабардино-Балкарияга бардым, аркы эме Эвересттин тоосуна чыгып, эмеге чыктым, жанагы тоос бар го деки. Мына Кабардино-Балкариядагы эмеге бийик чокуга. Ошон үчүн мен ошол кезде Владимир Петрович Лукин деген Россиянын ошол кезде акыйкатчысы, омбудсмени Лукин сүйлөшүп мен айтты. Сиз Борбордук Азиядагы эмес, СНГдагы эң күчтүү акыйкатчылардын бирисиз. Эркин, независимый да. Кыргызстанда Еврореволюция болуп, бизде эч бир президентке баш ийбей, Борбордук Азияда бирөө Каримов башlayт, бирөө Назарбаев башlayт. Мен эркин дүйнөлүк коомчулукта сөз сүйлөйм, доклад жазайм. Күнөм баягы эркинсиң да, эч кимден коркпойсуң. Анан мен өзүм да укук коргоочу болуп жүрөм өмүр бою. Сиз бир ошол 3 акыйкатчыга, ошол Ингушетиянын, Кабардино-Балкариянын, Чечнянын акыйкатчысына барып бир ошолорго бир доклад окуп келиңиз сиздер деп жолугушуп. Анан эң биринчи Чечняга бардым. Анан Ингушетияга бардым. Анан Кабардино-Балкарияга бардым. Болду. А Чечняга барсам ошол жерде 50 адам, мен бияктан сүйлөшкөм.
bir 6 ай иштеп 50 адам эмесин зарплатасын ала албай жүргөн. Алардыкын алып бердим, балдардын сүйлөшүп бердим уже алуу боюнча. Анан кийин келип алдык деп келди. Бүттү, бир күн болду, Назаранга алып кетишти, омбудсмен алып кетти. Болду. Анан кандай анан бул ошо бул бир экинчи маселе. Булар мындай кылганда, булар мен жана 19 күн жатып алып, кызматтан кеткенден кийин мен дагы көкпет жагам бар да. Жатып алып анан деген мен же өлөм, же Атамбаевдер кетет. Атамбаев кетсин, ушул күнөөлүү балык машинасы алсайт деп жатып алдым да. 19 күн үн чыгарган жок, өлүп калса дагы анан 19 бүтөөрү менен мен ачкачылык токтоторум менен анан булар анан Улукбек Бабакулов деген Өзбек улутундагы журналист бар, комсомольский кризис. Ошону анан тияка чыгарып, якобы чыгарып, анан баягы Хаба жанагы кимден тиги Яха Батукаева менен сүйлөштү кылып, анан ошондон кийин анан мен жаманатты кылып, мына биз баланча миң доллар бергенбиз дедиртип, анан ошо комсомольский кризиске жазып, анан ошол Улукбек Бабакулов жана Өзбек улутундагы журналист ошону жазгандан анан 3 күн катары менен телевизордон бердирилди. Атайын мен жаманатты кылыш үчүн, ал кезде Оторбаев болчу, КТРдин төрагасы. Анан ошо 3 күн катары менен Турсунбай Акун мына үй салып алыптыр, башка алыптыр берди, көрдүңүзбү? Бул анан кийин Жанар Акаев, мына биринчи жолу айтам. Жанар Акаевга да чыкса болот. Жанар Акаев мага ошол кимдин иниси менен сүйлөшүптүр, агасы менен тиги Азиз Батукаевдин агасы. Грозныйга чалып азаттыкта иштеп жүргөндө. Мага айтты, аты бирдеме деген жигит дейт. Анан ошо Турсунбай Акунга чыгып атат эжекеси Яха Батукаева. Мына сиз дагы бир тууган болосуз, Турсунбай Акундан акча алып эмнеси? Ал айтыптыр Жанар Акаевга. Жок, эч кандай андай болгон эмес. Бунун баары калп деп айткан экен. Мына Жанар Акаев мага айтып берди. Ал киши ошон үчүн мунун баардыгы атайын Акаев, Атамбаев уюштурган бул провокация да. Чтобы бир мына ушундай алдыр деп, мына мен күнөөлүү эмесмин деп бүт баарын мага бурган да. Мына эми Кудай Таала эмне кылып атат? Кимге бурулуп атат? Азыр менден уже Атамбаевга бурулуп атат. Азыр эки эле киши болгон. Анда мен сотмун, прокурормун, анда мен бир жолу ошко барып Мелис Мырзакматтын митингисине катышсам. Элдер айтат, эми Батукаевден акча алдыңыз билет. Мен айттым, анда мен сотмун, прокурор болуп алайын, президент баардыгын болуп алайын мен. Анда кетирсем болот. Дедим. Анда мен ошондой болсом, анда акча алсам болот. Мен сотмунбу, прокурормун, же президентминби? Же эме госрегистримби, паспорт жазып беремби? Же эмне тиги ГСНдин башчысымбы түрмөдөн оозун ачып ийгенди? Бул жерде эң чоң күнөөнүн бар президент, анан сот чыгарып атат. Мына кече Ерматов негизи ал үй түрмө кылбаш керек эле, ал башкалардын катарында туруш керек экен, Ерматов деген сот. Мына ушуга чейин Ерматов деген Жапар Ерматов деген сотту кызматтан кызматка Атамбаев көтөрүп келди, ошого ишкен үчүн. Мына эми иш козголуп, азыркы президент мына чыныгы таза жолго түшүп атат, эчтикени карабайт. Мыйзам алдында жооп, мыйзам жазсыңбы, мына жазасын ал деп. Мына ушундай кылыш керек болчу. Эгер Атамбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганын баардыгынын итогу ушул болуп атат да. Болбосо мындай болмок эмес. Мына азыр президент анткен жок да. Мыйзамга кийлишкен жок, сотторго кийлишкен жок. Мына Манас Арабаев деген жок. Ак үйдөн бирөө чалып, эч ким чалбайт. Соттор билген талканын чалып атат. Эркиндиктин туу чокусуна кетишти. Бирок президент айтты, мен любом случае соттордон сурап алам деди. Акыры соттор туура эмес кылган үчүн жооп берет деди. Дагы бир маселе да, улам келген саясатчыларга ушул суроону берип атам да. Мына биз бул менин оюмча жакшы эле болуп атат. Баягы мурда былыктардын бар чыгышы, акыры кимдин ким экенин билишибиз керек да, кандай дейсиз? Билиниш керек. Ушу менен эле катар 2010-жылкы баягы апрелдеги окуя, түштүктөгү коголаңдуу окуя, ушуларга дагы бир топ кишилерди айыптуу кылып жүрүшөт элдин арасында. Бирөөтө эле ушуну менен кошо тазаланып алсак болобу ошолордун баарын изилдеп. Азыркы президент жакшы мындай немеге кирип кетип атат да. Эми мен ойлойм, эми апрелде окуяга, июнда окуяга өтө терең ал боюнча мындай да, ал боюнча июн окуясы боюнча, өзүңөр билесиңер, июн окуясы боюнча атайын 4 комиссия болду, туурабы? Мына эл аралык комиссия болду, андан тышкары мамлекеттик комиссия болду, жогорку кеңештин комиссиясы болду, мен да комиссия, акыйкатчынын комиссиясы, 4 комиссия карап. Айрыкча парламенттин комиссиясы жакшы чечим чыгарды. Мына улуттук комиссиядагы Абдыган Эркебаев башында турган, бул да жакшы чечим чыгарды, туура мен ойлойм. Бул да жакшы чечим чыгарды. Ошон үчүн бул июн окуясына кайра кайрылып баруунун кандай кажети жок деп ойлойм да. Мен муну сурап атканым эмне деп Турсунбек ака? Эми анан ошон үчүн Бул элге айтылган нерсе да. 2010-жылы Бакиев сырттан жалдап келип аттырган снайперлер, 10 снайпер. Сөз болгонбу? болгон. Аны ким айткан? Бекназаров айткан.
Бекназаров айтты беле. Неге сурап атам Турсунбек? Мен өткөндө Азимбек Анаркулов мен сурадым. Сурасам аны мен айткан эмесмин. Менга мындай кара неме кылгандар айтты деди. Муну сиз деле айтасыз. Жок, мен да айтып атам. Маалыматым боюнча Бекназаров айтканда мен ошондой деп түшүнөм. Мен потому что баардык жерде эле ошентип айтып. Анан мени калпы чыгылды. Жана эмес сиз ал мен ойлойм эми улутуна чейин айтылган. Бул чындык да. Чет мамлекеттен келген анан тигиде айтылган. Аны биз жашыра албайбыз да коомчулуктан. Ошон үчүн айтылганы бар, башка бар, бирок тилекке каршы сот ошо аягына чейин чыкпай калды, башка чыкпай калды. Мен ойлойм эми бул тарыхтан да эгерде каза берсек, бул анда биз түбүнө жетпейбиз. Биз азырчы ушу Батукаев ишин аягына чыгарып, точка коюп, кимдин күнөөлүү экендигин, күнөөлүү адамдар жазасын алып, соттун чечими чыгып, ошондон кийин мына ошондон ага чейин экономика маселесин, биздин канча карыздарыбыз бар, канча өндүрүш куруш керек, мамлекеттик канча мигранттардын маселеси чечилбейт, туурабы? Экономика маселесин жерлерди иштетиш керек. Ушуга көп бөлүшүбүз керек, инвестиция тартышыбыз керек. Биз азыр только көбүнчө ушул чукушма баягы саясат менен алып барышып калдык да. Бирок бул Батукаев маселеси эң туура да. Бул ушундай оор мурдагылар чечпей кеткен оор маселени аягына чыгарып коюш керек. Аягына чыгарып. Не дейбиз? Иши кылса кандай болгон күндө дагы кыргыз элибиз, кыргыз эл журтубуз мындай акылга келип дегендей провокацияларга жанагындай нерселерге алдырбай мамлекетте тынччылык болсун баарыбыз каалайбыз. Баарыбыз күтөбүз. Акыйкат тигиге бугабы акыйкат баа берилишин каалайбыз. Кыргыз эли азыр ушинтип калды, ошо кимдин ким экенин ачык билип алсак, кимди ээрчи турганын билип алыш керек болуп атат. Азыр акыйкатчылык саясатчыларда же башкаларда калбай баратат. Ушу акында, куудулдарда, башкаларда калып атат да. Мына жана Бабанов боюнча баягы өзүң принцибине туз келбегенде басып баса бердиң, акчасына, бакчасына карабай. Мына мен ойлойм, чыгармачыл адамдар дагы аралашыш керек да. Аралашып, ушул өз пикирин, позициясын билгисе, интеллигенция өз позициясын билдирип турбаса, болбойт. Интеллигенция унчукпайт азыр. Башка окуган адамдар образование унчукпайт. Только саясатчылар менин иш эмес да, оппозициянын иши эмес да. Мамлекеттин иши ар бир гражданинга келиш керек. Кайдыгер калбаш керек да. Туура. Биздин да максат ошонтой, жанагы саясатчыларды кээ бир кезде баягындай терминдер менен сүйлөп кетип калат экен. Ошон үчүн мындай көпчүлүк аны түшүнбөй калат дегендей, ошон үчүн мындай колдон келишинче жалпак тил менен айтып түшүндүрөлү, жалпак тил менен бир неме сурап билели деген максатта ачканбыз. Рахмат. Келип бергениңизге рахмат. Аман болуңуз. Эл журт, эң негизгиси мамлекет тынч болсун. Кудайдан ошону тилейли. Ошо саясатчыларга, президенттерге Кудай инсап берсин. Иман берсин. Иман берсин. Рахмат. Рахмат. Сизге да рахмат. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен Абдулда менен Ачык программасы соңуна чыкты. Кийинки жолукканга чейин саламатта болуңуздар.